Kutman taң. Кандай көрүнүп, кандай угуп жатам. Рахмат, Нуркыз. Бирге болсун. Кутман таң. Кандай көрүнүп, кандай угуп жатам. Доброе утро. Кутман таң, Фазилет, Зарина, Мейіргүл, Айгүл, Сайкал, Якутия. Вау, Исфана. Бул жагы Исфана, бул жагы Якутия. Так, сон дейт, аха. Аха, рахмат. 1 минута күтө туралы. Түп дейт, Бишкек. Бишкектен салам. Бишкекке да бизден салам. Мерим, доброе утро. Кызжыбек, Гульсана. Кутман таң. Иркутский, Кутман таң. 3 коргон дейт. Мен да силер менен жолукканга абдан кубанычтамын, Чолпонай. Новосибирск. Карагылачы, интернеттин күчүн карагыла. Бир моментте канчалаган шаар, канча мамлекеттеги адамдардын бардыгы бир жерде чогулуп отурат. Арсланбап, Кутман таң, Ибадат, Замира. Элида, Таттыгүл, Кутман таң, менин бриллианттарым. Карабалта, салам, Анара. Кутман таң. Өткөндө бирөө жазыптыр, чачыңы кечке кармай берет экенсиң деп. Чачымы кармабасам, как будто колум бош калып калган сезиле берет. Гүлзат, Мерим. Кутман таң. Бүгүн биздин биринчи сабагыбыз, кечеги жөн эле киришүү сабак болчу. Биринчи сабагыбыз ыраазычылык жана баалуулук деп аталат. Бул сабактардан силер фабирлик бизнес боюнча эле билим албастан, силер өзүңөрдү духовно жана морально дагы өзүңөргө аябай сонун поддержка аласыңар. Себеби көпчүлүк адамдар ыраазычылык эмне, өзүнө өзү ишенип эмне, жанындагы адамдарды сыйлоо эмне, баалуулук деген эмне билбей эле жүрүшү мүмкүн. Андыктан биз ушул сабактарда силер менен чогуу баарын бирге жасайбыз. Мынакей көрүп турасыңар, интернеттин күчү бизди ушунчалык көп адамдарды бириктирип отурат. Андыктан баарыңарга Кутман таң. Көпчүлүк уктап жатат, түшүнөм. Азыркы ситуацияга байланыштуу көпчүлүк эмнегедир кайра зона комфортасына, зона паникага кирип, убактысы ушунчалык көп болсо дагы башка эле бир нерсе менен алек болуп, керек эмес нерселерди көрүп, настроенияны түшүрө турган нерселерди, жаңылыктарды көрүп, дүйнө жүзү кандай болуп атат, эмне болуп атат, ошол окшогон нерсе менен алек болуп атышат. Андыктан кыздар, давайте ушул ситуацияга дагы бир ыраазычылык айтып коелу. Көпчүлүгү айтышы мүмкүн, биз эмнеге ыраазычылык айтабыз? Биздин жашоо аябай тез күндүн ичинде эле аябай бир башкача жакка өзгөрүп кетти десем болот. Мурунку прокачкаларга катышып жүргөндөр, мисалы үчүн биз аябай сонун заманда жашап жатабыз, ыраазычылык айткыла, ааламыбыз тынч, мамлекетибиз тынч, ошого ыраазычылык айткыла дейт элем. Бүгүн бир аз тынч эмес, бирок бул күндөр дагы өтүп кетет, бардыгы жакшы болот. Бул нерсеге биз чыдамдуулук менен, сабыр менен, паника калтырбай, жакшы маанайда өткөзүп алышыбыз керек. Себеби бул дагы болсо Кудайдын сыноосу, өзүнүн пендесине берген сыноосу.
Мен кече ошол жаңылыктарды көрүп отуруп, ооба бул дагы сыноо. Пакистан, Иран сыяктуу мамлекеттерди көрдүм. Жанагы ушул подозрениясы бар адам, Мика Кутмантаң подозрениясы бар адамдарды аябай бир коркунучтуу, мындай плачевный палаткаларда, ушунчалык страшный условияларда кармап отуруптур. Жанагындай кичинекей балдарыбыздын оюнчук палаткасы барго, ошол эле сыяктуу палаткалар, 3-4 адамдар жаш балдары менен, күн аябай ысык. Бизге салыштырмалуу ал жакта күн ысык. Жаш балдары менен жерди аябай антисанитария, жерден эле бир нерселерди жууп алып жеп жүрүшөт. Чаң бар жок айлана чөйрө. Үйлөрүнө киргизбейт, мамлекетине киргизбейт, чек арадан эле ошондой тосуп алып кармап отурушат экен. Аны эле айтпастан, мына Кыргызстанда деле даже чет өлкөлөрдөн келгендерди баягы карантинге алып кармап отурушат. Андыктан сиздер өзүңүздөрдүн жылуу үйүңүздө отурсаңыздар, бала чакаңыздардын жанында таза үйүңөрдө отурган болсоңор, ошол нерсеге дагы биз ыраазы болойлу. Бизден дагы жаман ситуацияда, жаман акыбалда отурган адамдар өтө эле көп болуп атат. Андыктан ушул нерсеге дагы ыраазычылык айталы. Биз Кудайдын буйругу менен өзүбүздүн үйүбүздө, балдарыбыздын жанында, туугандарыбыздын, бир туугандарыбыздын, үй бүлөбүздүн жанында тынч отурабыз. Ушунасына дагы чексиз шүгүр айтып, ушул ситуацияга дагы ыраазычылык айтып, кимдир бирөөлөр аябай оор ситуацияда, кимдир бирөөлөрүнүн жакындары өтүп кетип атат, кимдир бирөөлөр эң жакын адамдарынан айрылып калып атат. Ошол эле Италияда врачтар аябай врачтардын өлүмү көп болуп атыптыр. Себеби алар оору менен күрөшүп атып, өздөрүнө да жуктуруп, кимдир бирөөнүн атасы, апасы үйүнө ошол больницадан кайтпай калып атат. Андыктан биз налый бергенден пайда жок. Налып биз эч нерсеге жете албайбыз. Бир гана Кудайга ыраазычылык айтып, колубузда бар нерсенин баркын билип, ошол нерселерге, колубузда бар нерселерге ыраазычылык айтып, өзүбүздүн ишибизди кыла берсек, көпчүлүгү азыр ушундай болуп атса, каякта фабирликти айтып атасың деген сөздөр болуп атат. Анан биз башка эмне кылмак элек, чынбы? Бекер отура бергенден бизге пайда жок. Бул нерсе дагы өзүнүн ордуна түшөт. Кайрадан бизге, мына мисалы үчүн Кытайда сонун жаңылык болуп атыптыр. Кытайда бүт ушул ооруга байланыштуу ачылган больницалардын бардыгы жабылып, чекеден уже оорулуулардын саны бара азайып баратыптыр. Күндөн күнгө даже чыкпай калып атыптыр. Андыктан бизге дагы ошондой сонун күн келет. Анан кийин кайра бардыгы ордуна келгенде акчабыз түгөп, продукты түгөп, анан эми иштеш керек деп отуруп калбастан, андыктан бул ситуацияны дагы биз өзүбүздүн келечегибиз үчүн пайдалуу, бул убакытты дагы пайдалуу колдонсок болот. Андыктан прокачка сабагына кош келипсиздер. Силер туура моментте, эң туура жерде отурасыздар. Туура наставниктер менен отурасыздар. Андыктан силерди, ар бириңерди куттуктайм, жана өзүңөрдү куттуктап койсоңор болот. Азыр жер жүзүндө миллиондогон адамдар уктап жатат, таттуу уйкусунда, жылуу төшөктүн ичинде уктап жатат. Сиздер болсо түз эфирде билим алайын, жашоомду өзгөртөйүн, бир аз болсо дагы жакшы жакка өзгөрөйүн деген ой менен эртең менен туруп сабакка катышып атасыңар. Ар бириңер өзүңөрдү куттуктап койсоңор болот. Силер өзгөчө адамсыңар. Вот молодец, Өзбекстандан үйдө отуруп адам каттадым дейт. Ооба, иштегендер иштеп атат. Аябай сонун сабактар өтүлүп, аябай сонун группалар жанып, себеби азыр бекер калган адамдардын саны көп болгондугуна байланыштуу бардыгы интернетте отурат, эмне болот, эмне жок деп. Анан группаларына кошуп алышып, ушундай сонун сабактарды өтүп аткан лидерлер дагы аз эмес. Андыктан мен кече сабакта айтып кеттим, биздин энергиябыз ойлонсок эң көп энергия ойлонгонго кетет.
ошол эле телевизорду, жаңылыктарды көрүп алып, кандай болот экен, эмне болот экен деп ойлонуп отура берсек, биздин энергиябыз текке кетет, жок нерсеге кетет. Биз проблеманын эки түрү бар да. Эки түрү бар. Ошол проблеманы биз анализ жасап алып, анан ойлонсок болот. Мисалы үчүн биздин колубуздан чечилиши биздин колубуздан келе турган проблема жана колубуздан келбей турган проблема. Азыркы ситуациянын чечилиши биздин колубуздан келбейт. Биз бир гана эч жака чыкпай, көпчүлүккө аралашпай гана жардам бере алабыз. Андыктан ошол мамлекеттин айтканын жасап, үйдөн чыкпай туруп, бирок биздин жашообузду оңдоп алыш биздин колубуздан келет. Бир жылдан кийинки жашообуз кандай болушу биздин колубуздан келет. Балдарыбыздын жашоосун оңдоп коюу биздин колубуздан келет. Адам чакыруу биздин колубуздан келет, сабак өтүү биздин колубуздан келет. Ошол биздин колубуздан келе турган проблемалардын чечилишин ойлоп иш кылсак, биздин энергиябыз туура жакка кетет. Андыктан баарыңарга сунуштайм, энергияңарды туура эмес, керексиз жакка кетирбегиле. Бардыгы жакшы болот, бардыгы сонун. Эртең өзү мурунку кандай жашоо болсо, андан да сонун жашоого келебиз. Андыктан бүгүнкү биринчи сабак бизде ар дайым эле хлам, эски энергиядан арылуу болот. Сабактын шарты менен бир сыйра тааныштырып коеюн. Ровно саат 6:00 башталат, дем алышсыз. Бир күн Лилия Исмаилова өтөт. Биз психологиядан баштайбыз, өзүңөргө болгон ишенимди күчөтөбүз, өзүңөргө болгон сүйүүнү, айлана чөйрөгө болгон ыраазычылык медитацияларды жасайбыз. Ровно саат 6-да сабак башталат. Андыктан убактысында сабакка киргиле. Мен сунуштайт элем саат 5-те туруп, бир стакан суу ичип, мен группага жөнөткөн аффирмациялардын баарын кайталап, көнүгүүлөрдү жасап, особенно азыркы күндө көнүгүүлөрдү жасоо сунушталат баарыбызга. Себеби көчөгө чыкпай атабыз, кыймыл аракет аз болуп атат. Андыктан ошол көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө эртең менен эле жасап койбостон, обедте, кечинде бош калган убакта жасай берүү сунушталат. Себеби ден соолукка өтө пайдасы чоң. Аффирмацияны биз сөзсүз күндө эртең менен кайталайбыз. Силер 14 күн бою бул группага келгениңер, прокачка группасына келгениңерде, мурда жасабаган нерселерди жасайбыз. Мурда силер аффирмация айтпаган болсоңор, бул прокачка сабагына кирип, сөзсүз түрдө аффирмация айтасыңар. Мурда жасай элек нерселерди жасап отуруп, биз мурда жетпеген сонун жашоого жетебиз. Мурун жок машиналарды алабыз, мурда жок акчаларды иштеп табабыз. Андыктан биз бул нерсе башыбыздан өткөн, ошондуктан жөн гана биздин айтканыбызды точно жасай турган болсоңор, силерде 100% результат болот. 3%тен 15%ке айылда жумуш көп дейт. Ооба, айылда сонун жумуш көп, кыймыл аракет көп. 15%ке секиргендер бар, 12-ге секиргендер бар, 0-дон 9-га секиргендер бар. Андыктан мүмкүн болушунча биздин айтканыбызды так убагында аткарганы аракет кылгыла. Аффирмацияны сөзсүз түрдө айтабыз, эртең менен баштайбыз. Эртең менен тургандын дагы секретин айтып кетейин. Бул жерде биринчи жолу катышкандар бар. Андыктан биз ыраазычылык темасы болгондуктан мен бир аз аракети күчтүү группаларга жөнөттүм бул сабакты. Андыктан 1 минутаны текке кетирбей, эртең менен турганды үйрөтөм. Ровно саат 5-ке будильник койгонуңар жакшы. Кимдир бирөө саат 6-га 5 минут калганда шашып-пушуп туруп калат. Андай кылбагыла, биз прокачка сабагында силер мурда жасабаган привычкаларды жасайбыз, китеп окуйбуз. Кимде китеп алганга азыр мүмкүнчүлүк жок болсо, онлайн китептерди окугула. Бай адам жана кедей адам, бай адамдын сырлары, ойлон жана байы деген сыяктуу, подсознание может все деген сыяктуу сонун китептер бар. Ошол китептерди онлайн окугула, же болбосо аудио китептерди окугула. Магия утра деген китепти сөзсүз түрдө окуп чыккыла. Эртең менен турганга өтө сонун жардам берет. Эртең менен туруп тишибизди тазалагандан баштап аффирмация айтабыз. Эртең менен биз канча жолу кантип турабыз? Вот биринчи жолу катышып жатам дейт.
Эртең менен биз кантип турабыз? Албетте уйку таттуу, уйку сонун, жылуу төшөктөн тургубуз келбейт. Бирок биз турушубуз керек, себеби ар бир бай адам, ар бир миллионер адамдын привычкасы бул эртең менен туруу. Любой адамдын, бай адамдан сурай турган болсоңор, саат 4-тө турат же 5-те турат. Эрте туруу бул ар бир бай адамдын секрети. Эртең менен биз кантип турабыз? Эгерде эч ким жок убакытта болсо, эч ким силерге тоскоол болбой аткан болсо, үнүңөрдү чыгарып айтсаңар, сонун болот. Мен күчтүүмүн, мен лидермин, мен директормун, менин колуман бардыгы келет. Мен аябай күчтүү лидермин, мен жокко сыңбайм деп өзүңөргө өзүңөр дем күч бересиңер. Аффирмация бул өтө сонун дем күч бере турган нерсе. Ал эми жөнөкөй жүргөн кезде ичиңерден кайталай бересиңер, пока жаттап алганга чейин окуй бересиңер, окуй бересиңер, окуй бересиңер. Мүмкүн болушунча көбүрөөк окуйсуңар. Көзүңөргө көрүнүктүү жерге жабыштырып алсаңар, андан дагы сонун болот. Эртең менен будильникти койгондон кийин ух ты, молодец, молодец, уктабай күттүм дейт, уктабай күттүм дейт. Ушундай дагы күчтүү адамдар бар. Мени аябай сүйүндүрөт ушундай күчтүү адамдар бар экени. Ооба, үндү катуу, үнүңөрдү чыгарып айтканыңар дагы сонун болот. Будильник шыңгыраганда эмне кылабыз? Биздин мээбиз бизге караганда подсознание деп коебуз, подсознаниебиз бизге караганда 10 секунд алдын ойгонот. Будильник болгондон кийин 10 секундтан кийин өзүбүз мээбиз ойгонот да. Мындайча айтканда, баягы шылтоолор келе баштайт. Ошол 10 секундтун ичинде биз секирип туруп кете турган болсок, эч кандай шылтоо биздин мээбизге кирбейт. 5 мүнөт уктап турайынчы, 3 мүнөт уктап турайынчы, 2 мүнөт уктап турайынчы, пока биздин мээ ойгонгонго чейин будильник шыңгыраганда өзүңөр түшүнбөй каласыңар, эмне болуп атат, туруш керек деген эле ой келет. Ошол моментте 5, 4, 3, 2, 1 дейсиңер дагы сразу ракета. Ракета эмне болот? Ракетаны учаардан алдын обратный отчет кетет. Силерде дагы обратный отчет кетиш керек. Будильник шыңгырады, аны өчүрдүңөр, анан кийин пока силерге уктап турайын, 5 мүнөт жатып турайын, бүгүн турбай эле коеюн деген ойлор келгенге чейин 5, 4, 3, 2, 1 дейсиңер дагы ыргып туруп, сразу бетиңерди жууганы, сразу ванна туалетке жөнөйсүңөр. Андыктан ракета болобуз. Баарыбыз ракета болобуз. Мен жаз келип аллергиям башталды. Кечке чүчкүрүп атам, элдин баарынын жүрөгүн чүрүп. Ушул метод мага сонун жардам берет дейт. Ооба, ракетамын дейсиңер дагы уже биринчи барып эле биз эмне кылабыз? Тишибизди жуйбуз. Себеби тишти биз күндө эртең менен и так жуйбуз. Тишти жууганда мээге сигнал кетет. Ойгондуң, ишке барыш керек же болбосо тиричилик кылыш керек. Сен уже ойгондуң деген сигнал кетет дагы. Силердин кайра уйкуңар келбей калат. Ошондуктан күндө силер ишке кетип атканда эмне кыласыңар? И так тишиңерди жуусуңар, эртең менен туруп, уже уйкудан тургандан кийин биз тишибизди жуйбуз. Андыктан биринчи тишибизди жуйбуз. Тишибизди жууп аткан убакытты дагы бекер кетирбейбиз. Тишибизди жууп атып, ооба, мен ичип атам, гиполайт жардам берет. Бир аз токтотуп койдум эле, ошондуктан кайра күчөп кетти. Постоянно ичип жүргөнүмдө аллергиям жоголуп калды эле. Тишибизди жууганда биздин мээбизге сигнал кетет, значит күн башталды, значит кыймыл аракет жасаш керек деп тишибизди жууганда мен директормун. Ким кандай званияны кааласа ошол званияны айтат. Мисалы үчүн мен азыр бриллиантовый директор статусун ачышым керек. Мен бриллиантовый директормун деп тишимди жууйм. Силер болсо, эгер директор статусуна жете элек болсоңор, мен директормун деп тишиңерди жууп бүткөнгө чейин ошол аффирмацияларды кайталап жуйсуңар. Анан китеп окуйсуңар. Колуңарда китеп болсо, китеп окуган жакшы, болбосо онлайн китеп окугула. Вот, күндө бир убакта турбайт элем, кечтен бери өзү ойготуп жатат дейт. Анан настрой дагы өтө көп чоң жардам берет. Мисалы үчүн мен күндө саат 1де жатам, бирлерде кээде 2 болуп кетет. Анан ошол жатканда деле мен 3 саат уктаймбы, 4 саат уктаймбы, 5 саат уктаймбы, бирок мен эртең менен сонун позитивный настройдо туруп, мен сонун сабак өтөм деп туруп, настрой менен жатам. Ошондо мен сөзсүз эртең менен турам. Эгер деле силер
Мен бүгүн кечке чарчап калдым да, бүгүн кечке көп иш жасадым, турбай эле коеюнчу, уктап турайынчы деген настрой менен эртең тура аламбы, тура албаймбы деп жата турган болсоңор, силер тура албайсыңар. 100% гарантия берем, силер тура албайсыңар. А, Уйку дагы бир гана биздин настроибуздан зависить этет. Силер 12-де жатсаңар, 1-де жатсаңар дагы мен эртең ушул убакыт менин сонун эс алуума жетиштүү. Мен сонун эс алып, эртең менен таңкы саат 5-те ыргып ракета болуп турамын, уйкум канат, мага ушул уйку жетиштүү болот деп жата турган болсоңор, анда силердин уйкуңар сөзсүз канат дагы эртең менен кыйналбай эле туруп кетесиңер. Андыктан бул настройду дагы сөзсүз колдонууга. Жатканда сөзсүз где-то 3 минутта убакыт кетирип, мээңерге сигнал берип койгула, что силер 2 саат уктасаңар дагы, 3 саат уктасаңар дагы силерге ошол жетиштүү и эртең менен сонун ойгоносуңар деген сигналды. Андыктан ровно саат 6-да эфирге киребиз. 6:30да кирип алып, 6-дан 15 өткөндө, 20 өткөндө кирип алып, мен сөзүмү бөлбөйбүз. Себеби бир теманы айтып атканда орто жолдон эле бирөө сүйлөй бере турган болсо, оюм бөлүнүп кетет дагы, жанагы айта турган оюмдун бардыгы чачырап кетип, мен эмне жөнүндө айтып аттым эле деп унутуп калган учур аябай көп болот. Себеби түз эфирдин энергиясы, түз эфирдин сүрү башкача. Андыктан сабакты бөлбөйсүздөр, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Ровно саат 6-дан 3 минут өткөнгө чейин учурашабыз. Анан мен силерге суроо берем, там бирди баскыла, жооп берип койгула дегенде жооп бересиздер. Башка убакытта чатты туура эмес колдонбойбуз. 6:30да туруп алып, кутман деп жазбайбыз. Жөн эле жанагы мектептен кечигип келгенде эмне кылабыз? Күнөөлүү болуп, кечирим сурап кирип отуруп калабыз. Сиздер унчукпастан кирип кошулуп сабакка дальше уга бересиздер. Бул чаттын сабактын эрежеси жана отчет группанын эрежеси. Ал жакта каталог жөнөтүп койчу, мына продукция кандай, эмне жаңылык, анан кийин коронавирус деген сыяктуу темаларды жазбайсыңар. Отчет бир гана сабакка байланыштуу суроолор, сабакка байланыштуу отзывдар, сабакка байланыштуу жооптор. Мен мисалы үчүн отчетко жазып кеткиле, сабак жөнүндө оюңарды дешим мүмкүн. Күндө ар бир сабактан өзүңөргө эмне жаңылык ала алдыңар, эмне өзгөрдү, эмне жакты, эмне жакпады, ошолор жөнүндө отчет жазасыздар. Группаларга сабак өтөсүздөр. Бүгүндөн баштап жаңы привычка киргизебиз. Бүгүн мен айткан теманы мен силерге кандай сүйлөп берсем, ошонун бардыгын группаңарга жеткиресиңер. Группаңар жок болсо, наставниңердин группасы сөзсүз түрдө бар. Ал силерге сабак өткөнгө бир тренировочное поле деп койсом болот. Тренировка кыла турган жер. Пока группа ача элек болсоңор, наставниктин группасына кирип сөзсүз түрдө сабак өтөбүз. Мынакей жаз келип, кышкы кийимдер нары сүр, бери сүр болуп батпай аткан убакыт. Азыр баарыбыз үйдөбүз. Мен ушул 3 күндөн бери үйдө турган болсом, 3 күндөн бери эле уборка кылып атам. Уборкам такыр эле бүтпөй атат. Кырып, жууп, тазалай турган жерлер көбөйүп кеттир. Мен встреча, Жалал абад, Кызылкыя деп жүрөр. Ар бириңердин үйүңөрдө ошондой нерселер бар. Кышкы кийим, жазгы кийим дегендерди тазалап чыгыңыздар. Бирин калтырбай муктаждарга бергиле. Ыргыта турганын ыргыткыла. Үйдүн ичинде ашыкча хлам, ашыкча мусор кармабайбыз. Жана ошондой эле мээде дагы эски таарынычтар, эски капачылыктар болсо, ошолордун бардыгынан арылабыз. Себеби бул бизди аркага тартуучу нерсе. Отпускаем старые обиды. Эски бирөөгө капа болуп, бирөөнү таанып, ошол сыяктуу бир обидаңар болсо, кетиребиз. Себеби бир гана биздин өзүбүздүн жүрөгүбүзгө, ден соолугубузга зыяны тиет. Мисалы үчүн бул кружканы мен кармап отура берсем, 2 минут кармайм, 3 минут кармайм, 4 минут уже колум талып, 20 минутага чейин араң кармашым мүмкүн. Уже колум талып, ооруп, баягы муздап калат да. Кечке жылбай кармап отура берсеңер, ишенбесеңер, өзүңөр бир предметти алып жасап көргүлө. Канча минутага чейин ошол нерсени кармап отура аласыңар. Кармап отура бергиле, жылдырбастан кармап отура бергиле. Колуңар канча минутада ооруйт жана канча минутада таштап саласыңар. Мына мен уже колум талый баштады.
Анан ошол учурда эгер силердин жүрөгүңөрдө таарыныч болсо, бирөөгө капачылык бар болсо, жүрөгүңөр дагы ушундай ооруйт. Силер өзүңөр билбешиңер мүмкүн, бирок ушунчалык чоң груз болот да, баягы жүк болот. Мага ушинткен эле, мага мынткен эле, мага убагында ушундай кылган, мага ушу убагында ушундай отношения кылган, же болбосо мага ушундай сүйлөп койду, мени мынтип койду, там карабай койду, сүйлөбөй койду, тоготпой койду деген сыяктуу, мага туура эмес сүйлөп койду, мага кыйкырып койду деп ушул окшогон ойлор силерде бар болсо, ушул окшогон нерселерди ойлоп жүргөн болсоңор, бүгүндөн баштап баардыгын кечиребиз, баардыгын кой беребиз. Себеби ушунчалык жеңилдейсиңер, колуңар канчалык ооруса, жүрөгүңөр дагы ошончолук ооруйт. Бара бара силер уже жүрөк ооруга чалдыга баштайсыңар. Эмне үчүн инфаркт, инсульт оорулары пайда болот? Булардын баардыгы ойдон пайда болот. Негатив ойлордон пайда боло турган оорулар. Керек болсо гастрит, ашказандын оорусу ошол эски таарыныч обидадан, капачылыктан пайда болот экен. Ишенесиңерби? Негативден пайда болот экен. Андыктан эгер ден соолугум чың болсун десеңер, силер бала чакаңарга, тууган уруңарга, үй бүлөңөргө керексиңер, ал адам даже билбейт да, даже билбеши мүмкүн силердин капа болуп жүргөнүңөрдү. Даже ойлобошу мүмкүн, даже унутуп калышы мүмкүн. Ал мисалы үчүн оюнан тез эле чыгарып койгон адамдар бар. Эске албаган адамдар бар. Көпчүлүк учурда байкабай калган адамдар бар. Ошентип ал өзү менен өзү жашоосун улантып жашап жүрөт, а силер болсо таарынып, энергияңардын 80-90% ошол таарынганга кетирип отурасыңар. Силер канчалык таарынып ошол ойду жүрөгүңөргө сактаган сайын силерде ошончолук энергия кетет. Энергия кеткенде бизде башка нерсе жасаганга желание жок калат. Эй, чарчадым, мен кылбай эле коеюнчу, мен чакырбай эле коеюнчу адам деген сыяктуу силерде негатив ойлор пайда боло баштайт. Андыктан менин колум ылдыйга жөнөдү. Андыктан бүгүндөн баштап баардыгын кечиресиңер. Бул ал адам үчүн эмес, бул өзүңөр үчүн. Өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн силер балдарыңарга дени сак керексиңер. Эртең мисалы үчүн көпчүлүк учурда бар балдары чоңоюп, эми күнүн күчүн көрө турган убакта ооруп калды, эми күнүн күчүн көрө турган убакта там өлүп калды, эми күнүн күчүн көрө турган убакта ушинтип калды деген окуялар көп болуп атат жашообузда. Силер ошол балдарыңарга дени сак керексиңер. Оорулуу эмес, ошол балдарыңар менен сонун өмүр сүрүп, жакшылыгын чогуу майрамдап жүрө турган мезгилде дагы дениңер сак керексиңер. Андыктан бирөөгө тиешелүү, керек эмес информацияларды мээбизге топтоп алып, жаңы энергияга, жаңы информацияга мээбизди бошотпой баягынтип отурбастан, мээни бүгүндөн баштап бошотобуз. Полностью таптаза мээ менен жаңы информацияларды кабыл алабыз. Ошондой эле үйдөгү эски буюмдарды жок кылабыз. Чекеси сынган идиштер, кийилбеген кийимдер, арыктаганда кийем, семиргенде кийем, жаз келгенде, кыш келгенде кийем деген хламдардын баардыгын жок кылабыз. Эфир 48 саат сакталат. Ровно 48 сааттан кийин биз өчүрөбүз. Кайра аны көрө албайсыңар. Прокачкага кайра катышкандардын себеби дагы ошондой болушу мүмкүн. Анча-мынча сабактарды көрө албай калып, кийинки прокачкаларга вот колум титирей баштады дейт. Менин колум муздай баштады. Кийинки ой, менин балам туруп алыптыр. Бияктан кел. Эмне болду? Молоко? Азыр молоко берем, Дагы чүчкүргүм келип атат. Кечирим сурайм. Ошол эски энергия бизге жаңы нерселердин келишине тоскоол болот экен да. Себеби мен өзүм ошентип эле үй десе эле үйө өйрөткенбиз, рахмат. Үйө өйрөткенбиз, баягы үйдүн ичине толтуруп алат экенбиз да. Үйүп баардык нерсени толтуруп алып, анан кийин эмне үчүн мен жаңы кийим ала албайм, эмне үчүн үйгө жаңы буюм келбейт. Орустарды, Европада билесиңер, бүт мебелдерин ыргытып салышат, себеби жаңы мебель алышат. Биз дагы эски буюмдардан арыла турган болсок, жаңы буюмдар өздөрү издеп келишет.
Мен буга гарантия берем, себеби өзүм азыр балам өзүм эски кийимдерди чогулта берип төрөгөндөн кийин семирип кетип, арыктаганда кийем деп чогултуп отура берип, мен кийим албайт элем да, арыктаганда кийем буну деп. Анан ошол эски кийимдерди полностью тараткандан кийин жаңы кийимдер өзү эле келе баштады да. Жаңы буюмдар, жаңы нерселердин баардыгы өзү келе баштайт экен. Силер ошол жаңы энергияны тартат экенсиңер. Мындайча айтканда, мына сынып калган кружка болсо, бул түрө бере турган болсо, мунун ордуна жаңы кружка келбейт экен. Качан гана мунун орду бошогондо, анан жаңы кружка мунун ордуна келет экен. Муздак суу балам бул. 1 минут кечирим сурайм, азыр мына сүт берип коеюн. Папа мен жатып турам, алып койдум. Жок. Мультик коюп берейинби? Эски энергияны топтоп алып, биз жаңы нерселерге орун бербей отура берет экенбиз. Жанагы командаңардан бирөө кетип калат го. Ооба, жаңы буюмдарга орун бошойт. Командаңардан бирөө кетип калат го. Аябай кызыгып атып эле да бир нерсе болуп, анан кийин мен иштей албайт экенмин, пасешти жаап кир, болбойт экен деп кетип калганда дагы капа болбогула. Значит, мунун ордуна өтө күчтүү адам келет. Өтө күчтүү өзү иштеп кете турган лидер келет дагы. Ошондуктан ал бирөөнүн ордун ээлеп турат. Ошондуктан бирөө командаңардан кетип калса, пампускам. Бул чач кармаганды жакшы көрөт. Чач деп жүрө берет. Уйкусу келгенде эле чач деп калат. Чач дегенде эле уйкусу келип калган болот. Андыктан эски нерселердин баардыгын жок кылабыз дагы, эски энергиядан арылып, жаңы нерселерге ачык болобуз. Ошондой эле мээдеги ушага эң жаман сөздөр, бирөөгө болгон негатив, көрө албастык нерселерди дагы жок кылып, мээбизди жаңы биз прокачка сабактан ала турган билимдерге бошотобуз. Жана ошондой эле командабызга ошол нерсени айтып беребиз. Биз канчалык айтып берген сайын мээбизде көбүрөөк сакталат. Муну окумуштуулар ошондуктан баягы мектептерде тапшырмаларда кайра айтып бер деп ошондой программа бар, өзүңөр билесиңер. Канчалык айтып берген. У тебя помада есть? Да, помада есть, балам. Не мешай мне. Канчалык көп айткан сайын биздин мээбизде ошончолук көп калат дагы. Анан биз кийин ошол нерселерди жакшы айтып беребиз. Андыктан бүгүндөн баштап жаңы привычкаларды киргизебиз. Бул сабак өтүү. Кимде ким ушул убакка чейин бир дагы сабак өтпөй отурган болсо, бүгүн баарыңарга тапшырма, бир адам да калбай группага мен өткөн тема боюнча информация жеткиребиз. Эмне деп баштайбыз? Кутман күн бизнес партнерлор, мен бүгүн силерге ыраазычылык темасында сабак өтүп бергим келди жана эски хламдардан арылуу деген тема боюнча айтып бергим келди. Угуп жатканыңыздар болсо, көңүл буруп угуңуздар. Мен бул сабактарды прокачка сабагына катышып, үйрөндүм деп туруп, жазып туруп, анан кийин сабагыңарды өтө бересиңер. Обязательно текст менен капкара кылып жазыш керек. Адамдар эмне жөнүндө сөз болуп атат?
тема деп туруп прям интригующий теманы коюш керек. Мен өтө сонун өтө мурда укпаган сабактарды уктум же болбосо дагы бир жолу мага сонун ачылыш болду деген сыяктуу темаларды коюп туруп, ыраазычылык же хлам деген эмне деп туруп бир страшный теманы койгула, адамдар эмне экен бул, эмне экен өзү деп баягындай интрига болуп өздөрү кирип окуй уга турган кылып, анан хорошо. Анан голосовой өтө баштайсыңар. Голосовой вот жазылат, капкара жазылат. Сөздүн башына жана аягында звездочка белгисин коюп койсоңор, онлайн китеп деп жазсак чыгабы? Ооба, жөн эле Google'га ошол китептин названиясын жазсаңар чыгат. Онлайн китеп десеңер, онлайн китептердин бардыгы чыга алат. Силерге керектүүсү бар, керексизи бар. Андыктан силерге керектүү ойлон жана байы деп жазсаңар чыгат. Магия утра, байятам, кеде ятам, подсознание может все. Ушул сыяктуу китептерди жазасыңар. Анан ошол китепти окуп чыгасыңар. Так, хламдардан арылып алабыз. Группага сабак өтөбүз и ошол нерсе боюнча отчет жөнөтөбүз. Жанагы отчет группанын звугун өчүрүп койгонуңар жакшы, а то көпчүлүк учурда урушуп кетишет, керексиз нерселерди жазбагыла, анткиле мынткиле деп. Ушул сабак боюнча отчет жөнөтөсүңөр. Мен группама сабак өттүм, информация жеткиздим. Жана ошондой эле күнүнө 20дан отказ угабыз. 20 отказ. Мен силерге 100 сунуш айткыла, 200 сунуш айткыла, 300 сунуш жазгыла дебейм. Болгону 20 отказ. Бул метод менен мен өзүм иштегенмин. Ошондуктан реально бул метод иштейт экен. Ошондуктан мен силерге айтып атам. Күнүнө 20 отказ. Мага отказ керек. Мага силердин кадам каттаганыңар, канча сунуш жазганыңар керек эмес. Мага именно жок, ойлоноюн дегендер жокко кирбейт. Жооп жазбагандар жокко кирбейт. Конкретно жок, мен жазылбайм деген отказ болсо, ошол гана эсептелет. Блокнотуңардын чекесине мындай кылып туруп белгилеп аласыңар. Так, бул жерде мен эски блокнотум окшойт. Так, бул 99 отказ угат экенмин. Мен даже иногда 99 деп жүрөт. Числосун коесуңар дагы 1ден 20га чейин жазып аласыңар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мындай кылып туруп 20га чейин жазып аласыңар дагы. Анан кийин отказ укканда ошолордун ар бирин сызып кете бересиңер. Например, 1 жолу укканда 1ди сызып койсуңар, 2 жолу укканда 2ни сызып койсуңар, 3 жолу укканда 3тү сызып 20дан отказ жөнөтөсүңөр. Анан мага чатка, бул чатка жана отчет группага ыйлаган, капа болгон, настроениясы түшкөн, жини келген смайликтерди жөнөтпөйбүз. Только позитив. Бүгүндөн баштап позитивдүү болобуз. Жокторду уккан сайын сүйүнөбүз. Ал жөнүндө дагы декларация бар. Жокту укканда биз кантип сүйүнүшүбүз керек, аны кийинки сабактарда айтып берем. Силер ал декларацияны уккандан кийин прям жокту укканда секирип сүйүнө турган болуп каласыңар. Өзүңөр дагы наоборот жок десе экен деп жок издеп каласыңар. Ал жөнүндө мен кийинки сабактарда айтып берем кенен. Андыктан жок деген сөздү бүгүндөн баштап 20 ошол группага, отчет группага сабак өттүм, 20 жок уктум же 30 жок уктум же болбосо 15 жок уктум, бирок 20 болуш керек сөзсүз түрдө күнүнө. Анан ошол сабак боюнча оюңарды жазып кетесиңер. Азыр мен силерге ошол ыраазычылык боюнча медитация сыяктуу деп коеюн, полностью өзүңөрдү терең дем алып, бош койгула. Бүгүндөн баштап айлана чөйрө көзгө көрүнгөн нерселердин бардыгына ыраазычылык айтабыз. Биринчи, ким акыркы жолу ата энесине ыраазычылык айтты? Ушул жарык дүйнөгө алып келген
Силерди ушунчалык кыйынчылык болобу, оорчулук болобу ошого карабастан чоңойтуп, тарбиялап өстүргөн адамдарга ыраазычылык айтабыз. Ата энеден мурда биз ушул таңды насип кылган, ушул жарык дүйнөнү насип кылган, дагы бир жолу бизди төшөктөн ойготконду унутпаган Алла Таалага чексиз ыраазычылык айтабыз. Күндө эрте менен ыраазычылык менен баштайбыз. Ыраазычылык. Алла Таалага чексиз ыраазычылык, ата энеңерге ыраазычылык. Бүгүн групп ата энеңерге жазып жөнөткүлө, ыраазымын мен сиздердин баарын. Бирок мындай ситуацияда эмне болуп кетти деп коркуп кетиши мүмкүн. Мындай мурда мен ачык эле жазгыла дейт элем, азыр эми кандай кабыл алышат? Алыста болгон болсоңор жөн эле мен силерди жакшы көрөм деп өзүңөрдүн жакшы көргөнүңөрдү эле айтып койгула. Анан үй бүлөңөрдүн ар бир, мисалы үчүн ошо балаңарга ыраазы болгула. Кимдир бирөө балага зар болуп жүрөт, кимдир бирөө кызга зар болуп жүрөт. Уул десе уулуңар бар, кыз десе кызыңар бар. Балдарыңарга ыраазычылык айткыла. Ошол миллиондогон кыз келиндердин арасынан силерди тандап, силер менен жашап, силерди жакшы көрүп отурган күйөөңөргө ыраазычылык айткыла. Ушул жарык дүйнөнү көрүп, көрүүгө насип кылган көзүңөргө ыраазычылык айткыла. Дүйнөдө канчалаган адамдар бар, жарык дүйнөнү көрө албайт, өзүнүн жакындарын көрө албайт. Себеби ал көзү көрбөй жаралышы мүмкүн. Дүйнөдө канчалаган адамдар бар, өзүнүн баласынын үнүн бир укканга зар. Кулагыңарга ыраазычылык айткыла, себеби кулагыңар угуп, кээ бирки адамдар уга албаган нерселерди угуп отурасыңар. Колуңарга ыраазычылык айткыла, силер каалаган нерсени жасатып, каалагандай кыймыл аракетти жасап берип атат. Кимдир бирөөнүн эки колу тең жок болгондугуна байланыштуу баласын, ата энесин колуна, бооруна бекем кысып кучактай албайт. Бутуңарга ыраазычылык айткыла, силерди каалаган жерге жеткизип, каалаган ишиңерди жасап, силерди көтөрүп жүргөн бутуңарга ыраазычылык айткыла. Даже колуңарда турган телефонуңарга ыраазы болгула. Себеби ушул телефондон силер информация алып, өзүңөргө билим алып, команда чогултуп, бизнес баштап отурасыңар. Интернетиңерге ыраазычылык айткыла, үйүңөргө, дубалыңарга ыраазычылык айткыла, жеген наныңарга, ичкен сууңарга ыраазычылык айткыла. Канчалаган мамлекеттер бар, таза суусу жок. Силер дени сак, канчалык деңгээлде бай экениңерди билбейсиңер. Канчалык деңгээлде силер эң бай адамдардын катарына киришиңерди өзүңөр дагы билбейсиңер. Себеби ким колунда отурган баласын, кызын миллион миллиард акчага сат десе сатат. Ким өзүнүн көзүн миллион миллиард акчага сатат. Ким колун, ким бутун сатат. Силер эч кимге сатпай турган, эч кимге бербей турган, эч кимге алмаштырбай турган, эч кандай байлыкка, бийликке алмаштырбай турган нерселер бар жашоодо. Именно силерде ошол нерселердин бардыгы бар. Көзүбүздү жумабыз, канчалык деңгээлде бай адам экениңерди элестетип, канчалык деңгээлде миллион миллиард акчаларга татыбай турган ден соолугуңар бар экенине ыраазычылык келтиргиле.
кимдир бирөө ойлойт да, менде ушунча акчам болгондо мен мына нерсени жасасам бактылуу болот элем. Мен үй алып алсам бактылуу болот элем, мен машина алып алсам бактылуу болот элем деген адамдар бар. Ошол эле учурда менин көзүм көрсө, мен дүйнөдөгү эң бактылуу адам болот элем деген адамдар бар. Менин кулагым укса, менин дүйнөдөгү эң бактылуу адам болот элем дегендер бар. Менин 2 бутум болгондо ушунчалык секирип эң бактылуу адамдардын бири болот элем дегендер бар. Менин ден соолугум жакшы болгондо мен дүйнөдөгү эң бактылуу адам болот элем деген адамдар бар. Азыркы ситуацияда жакындарына жете албай, айла жок, карантинде камалып отургандар бар. Жакындарымы бир көрүп алсам, менден бактылуу адам жок болот эле. Үйүмө бир кирип алсам, ушунчалык бактылуу болот элем. Ошол үйдөгү бир эски төшөгүмө барып жатсам, ушунчалык бактылуу болот элем деген адамдар бар. Андыктан колдо бар нерсенин баркын билип, Аллага ыраазычылык айтып, ушул берген нерсеге чексиз ыраазычылык айтсак, байлыктын эң чоң секрети бул ыраазычылык. Биз канчалык ыраазычылык айтсак, биз ошончолук бийик болобуз, ошончолук бай болобуз. Кудайым дагы Алла Таала айтат экен: сен ушул нерсеге ыраазы болуп атсаң, сен мындан да сонун нерселерди көрө элек экенсиң. Мен сага мындан сонун нерселерди берем деп, андан сонун нерселерди силердин жашооңорго төгүп чачып бере баштайт. Эгер силер болбос нерсеге нааразы болуп, ушундай болуп атат, балдар үйдү чачып атат, кечке эле тамак жасай берем, чарчап атам, кечке эле сунуш айтып чарчадым дей турган болсоңор, анда Алла Таала айтат: сен мындан налый турган жашоону көрө элек экенсиң. Анда мен сага мындан дагы налый турган жашоону көрсөтөм деп туруп, ошондой жашоону бизге берип коюшу толук мүмкүн. Бардыгы Кудайдын колунда. Чечем десе 1 секундта берип коет, алам десе 1 секундта алып коет. Ошондуктан мына бизде болуп аткан проблемаларды эле Алла Тааланын сыноосу, буйругу жок кылам дей турган болсо, 1 секундада жок кылып, таптаза кылып салат. Андыктан биз колдо бар нерсенин баркын билип, бар нерсеге жок, мен уктабайм. Бар нерсеге ыраазы болуп, сен уктайсыңбы? Бар нерсеге шүгүр келтирип, ошонун баркын биле турган болсок, бизде ушунчалык сонун жашоо башталат. Кимдир бирөө ушул баланын жытына зар, силердин кучагыңарда балаңар бар. Мен балалуу болсом эң бактылуу адам болот элем деген адамдар бар. Ушул бар нерсебизге ыраазы болойлу, бар нерсебизге шүгүр келтирели, бар нерсебизге биз көпчүлүк учурда өзүбүздүн жашообузга өзүбүз ситуацияларды тартып алабыз да. Бул визуализация деген сабакта дагы кенен айтып беребиз. Биз эмне жөнүндө ойлонсок, ошол нерсе бизге келет да, тартылуу күчү менен, кандайдыр бир жолу менен келет. Мисал үчүн биз бир жаман ситуацияны ойлоно бере турган болсок, ошол ситуацияны өзүбүздүн жашообузга тартып алабыз. Мисал үчүн мен өзүм эле мындай живой пример айтып берейин. Могу менин үйүмдүн аркасында троллейбусная конечный бар. Троллейбустардын токтой турган жери. Анан узарып, чубалып, биринин артынан бири остановкага чыгып,
токтоп адамдарды алат. Остановкага чыккан жерде менин үйүмө поворот. Мен көчөдөн машина менен келатканда, үйдөн чыгып келатканда жанагы поворотду тосуп туруп алышат. Анан жиним келет. Ушул троллейбустар мени жадатты. Вечно жолго коюп алышат, тосуп алышат. Уф деп сүйлөнүп кирип, кайра сүйлөнүп чыгам. Мына кечеден бери ошол троллейбустар жок. Транспорт токтоду, адамдардын эч кимиси көчөгө чыкпай атат, ошол троллейбустар жок. Мен өзүм ошол нерсени канчалык деңгээлде тартып алганымы өзүм түшүнүп атам. Мен кайра ошол троллейбустар хоть жолго жатып алса дагы болсо экен деп тилеп калдым. Пробка деп жаман көрөбүз. Уф, пробкада тура берип чарчадым. Машиналар көп, пробка. Мына жолдо эч ким жок, пробка жок. Каалаганча жүр, каалаган жагыңа бар. Пробка жок жолдо. Кимдир бирөө кече дагы бир таанышым айтат, кредит төлөй берип жаман жадап кеттим эле. Кредиттерди срогун токтотуп, мамлекет токтоткон атат экен. Себеби элдин баары азыр үйдө. Төлөй албагандарга бир аз срок берет экен. Кредит төлөй берип жададым деп ушул нерсеге келип отурат. Мына дейт, мен наоборот көчөгө чыгып иштеп, ошол кредитти чуркап төлөгөнүм жакшы эле. Кредит жадатты. Качан жоголот, качан кутулам ушул кредиттен деп ойлойт элем дейт. Мен иштегеним сонун эле, мен үйдө азыр камалып, кредитимди да төлөй албай отурам дейт. Канчалык деңгээлде биз жашообузга кандай нерселерди тартып алып атабыз. Ар бириңер оюңарды контроль кылып, оюңарда анализ жасагыла. Биз жашообузга жакшы нерсени тартып атабызбы же жаман нерсени тартып алып атабызбы? Сонун эң эркин жүргөн убакта биз эмне кылдык? Налыдык. Уф, дагы ишке барыш керек. Уф, надоел ушул иштен, жададым деп ишине кеткендер бар. Мына эми ишке барбайсыңар, үйдөн чыкпай отурасыңар. Мама. Оу. Уф, адамдар кечке нары түрт, бери түрт болуп жататты. Мына адамдар жок көчөдө, тыптынч. Андыктан биз жашообузга эмнелерди тартабыз, эмнелер жөнүндө көбүрөөк ойлойбуз. Эгер жаман нерселерди тартып ойлой бере турган болсок, ооба, пейилибизди оңдошубуз керек. Ыраазычылык айтышыбыз керек. Кечке наразы боло беребиз, болор болбос нерсеге үшкүрүнөбүз, кагынып силкинебиз, адамдардын көңүлүн оорутабыз. Жакшы сүйлөбөйбүз. Анан ушундай моментте Кудайдын сыноосу бизге келип отурат. Давайте жалаң жакшы нерселерди ойлойлу, Кудайга ыраазычылык билдирели, Кудайдан суранайлы. Кудай бир гана сенин колуңда. Бул нерсени алып коюштагы, берип коюштагы. Бир күндүн ичинде ошол проблемаларды бизди жок кылып, бизди кайра мурун Кудай сонун, тынч, эң эркин жашообузга кайра кайтаруусун Кудайдан чогуу суранайлы. Биз суранган нерсе сөзсүз түрдө келет, Кудай билет. Кылган ишибиз үчүн тоого кылайлы, кечирим сурайлы. Кечирим сурап, Ленар, не мешай, пожалуйста. Жалаң жакшы нерселерди ойлоп, визуализация сабагында дагы айтып кетебиз. Как будто бы бул нерсе уже түгөнүп, кайрадан сонун жашоого келген нерсени көбүрөөк визуализация кылайлы. Как будто бул нерсе уже жок болуп, сонун жашоого келип калган. Тур, иди ко мне. Нерсени визуализация кылып, Кудайдан тилеп, кайрадан тур, мен жатып алдым. Өзүбүздү сонун жашоодо элестетип, визуализация кылып, ыраазычылык айтып, ушундай сонун жашоодо жашап атканыбызга
үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен тынч отурганыбызга шүгүр келтирип, вот мен дагы өзүмдүн айыбымды билдим дейт. Жашоо ушунчалык кыска, жашоо ушунчалык тез өтөт. Андыктан бири-бирибизди давайте кечиримдүү болойлу. Бири-бирибизге болгон капачылыктарды, бири-бирибизге болгон тааныштарды жок кылып, жүрөгүбүздү кенен коюп, бири-бирибизди көбүрөөк сыйлап, урматтап, көбүрөөк убакыт бөлүп, көңүл бөлүп, жашообузду бир сыйра оңдоп алайлы. Кудайга дагы да болсо жакын болойлу. Тууган уругубузга, айлана чөйрөгө көбүрөөк жакшы сөзүбүздү айтайлы. Ушинтип эле кечке ар кимди күнөөлөп отура бергенден көрө, жакшы сөздөрүбүздү дагы айтайлы. Сен мындайсың, сен андайсың, кылбадың, муну кылбадың, тигини кылбадың дегендин ордуна кылган нерселерди көбүрөөк айтайлы. Сен ушул нерсени жасадың, мен сага ыраазымын. Сен ушул нерсени жасап, ушул нерсени кылдың, мен сага ыраазымын. Кечке минусун чукуй бергенден көрө, плюс жагын көбүрөөк айтайлы. Любой адам, любой нерсени жакшы жагын көбүрөөк байкаганда ошол нерсе көбөйөт. Жаман жагын чукуй берсек, жаман жагы көбөйүп кетет. Андыктан давайте жалаң жакшы нерселерди көргөн аракет кылайлы. Жалаң жакшы нерселерди көрөлү. Бирибизди сыйлап, бул ситуациядан чогуу биргеликте сонун настройдо чыгып кетебиз. Буга мен ишенем, Кудайга ишенем. Кандай бизге келген болсо, бул бале ошондой эле кайра жоголуп кетет. Андыктан көңүлүбүздү түшүрүп, кечке керек эмес информацияларды угуп, телевизор көрүп, эмне болот экен, уфи, кандай болот экен дегенге нерсеге убактыбызды кетирбейбиз. Биз позитивдүү болсок, биздин айлана чөйрө позитивдүү болот. Биз канчалык уф деген сайын бизге андан хуже жашоо келе берет. Давайте позитив тартуулап, биз айлана чөйрөбүздү, силер лидерсиңер, силер күчтүүсүңөр, силер элдерди баштай турган, силер эл башкара турган адамсыңар. Так, давайте өзүбүздүн пример менен өзүбүздүн айлана чөйрөгө позитив тартуулайлы. Бул нерсенин баардыгы өтүп кетет. Жаман нерсени ойлобойбуз, баары сонун болот. Сонун позитивдүү сабактарды угуп, позитивдүү видеолорду көрүп, айлана чөйрөгө уф ушундай болуп атат дегенде токтотобуз. Давай жаман нерсени ойлобойбуз, жакшы нерсени ойлойбуз. Келечекте биздин балдарыбыз сонун жашоого татыктуу, келечекте биздин балдарыбыз эркин жашоого татыктуу. Ошол нерсени баардыгыбыз чогуу настроениясы түшүп, капа болуп отурган адамдарга баарыбыз позитив тартуулайлы, сонун нерселерди айтып, группаларда активность көбөйтүп, позитивди көбөйтүп, уф деген сөздү таптакыр бүгүндөн баштап колдонбойбуз. Жалаң сонун сөздөрдү колдонобуз, жалаң позитивный сөздөрдү колдонобуз. Биз жасабасак, муну ким жасайт? Биз кошулуп алып, башыбызды жерге салып, уф эле уф дей бере турган болсок, анда ким позитив тартуулайт? Элдин баардыгы үшкүрүп, чөгүп кетсе, анда ким эртең сонун жашоого даяр болот? Давайте бүгүндөн баштап өзүбүздү колго алабыз. Кимдин настроениясы түшүп ойлонуп аткан болсо, ойлонбогула, өзүңөрдүн жашооңорго жаман нерсени тартпагыла, жалаң сонун нерселерди тарткыла. Мен сила притяжения боюнча эртең айтайын, бүгүн жетишпей калдым. Кандай нерселерди өзүбүздүн жашообузга кантип тартабыз? Алардын баардыгын дагы кийинки сабактарда айтып кетем. Андыктан баардыгы сонун болот. Кудай жасайын десе, бир секунданын ичинде баардык нерсени өзгөртүп коет. Андыктан давайте болор болбос нерсеге көңүлүбүздү түшүрүп отурбастан Кудайга ишенип, Кудай мен сага ишенем, баардыгы жакшы болот. Мүмкүн болушунча Аллага коюп коелу бул ишти. Пенденин колунан эч нерсе келбейт. Алла Таалага коюп, ыраазычылыгыбызды айтып, жашообузду уланта берели. Өтө сонун күндөр келет, баардыгы жакшы болот. Кытай ошо миллиард адамдары менен эң очогу чыккан өлкө айыгып азыр больницаларын жаап аткан болсо, анда биз жөн эле жакшы болуп кетет. 3-4 адам бат эле айыгып кетишет. Бизде жаман ситуация болбойт деп ишенем. Ооругандар кайра айыгып, кайра үйлөрүнө барышат, жана башка оорулуулар чыкпайт деген үмүт менен
каалоо тилек менен Мне придется. бүгүнкү сабакты жыйынтыктаймын. Андыктан баарыңарга сонун позитив настрой, Алла Таалага эле ишенели, башкасы бардыгы жакшы болот. Өзүбүздү баягындай паника, дүрбөлөңгө алдырбайлы. Просто сонун даамдуу тамактарды жасап, үй бүлөбүзгө көңүл буруп, үйүбүздү жыйыштырып, тыккан болуп, э, үйдө отура турганда убакыт келип калыптыр. Кимдир бирөө иштен чарчадым, качан тынч үйдө отурат экенмин деп жүргөн болсо, мына убакыт келди. Тынч, эч жака чыкпай, үйдө бала чака менен отурабыз. Сонун тамактарды, сонун мантыларды, оромолорду, печеньяларды, тортторду бышырып, балдарыбыздын көңүлүн көтөрүп, ойноп балдарыбызга көңүл буруп, күбөлөрүбүз менен сүйлөшүп, ар түрдүү темада сонун күн өткөрөйлү. Баарыңарга ийгиликтүү күн каалайм. Силер күчтүүсүңөр. Бул окшогон сыноону силер жөн эле жеңип өтөсүңөр. Андыктан срочно группаларга кирип позитив тартуулайбыз.